Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. 4 гектар аянты менен кашар сатка коюлуп атат. 2 кашары мынакей бул жагында да бар. Жана ортосунда ушундай даяр карказы менен 300 түпкө жакын алма багы менен кашар издеп жүргөндөр анда эмесе видеону аянтча чейин көрүп туруңуздар. Мен силерге колуман келишинче маалыматтарды берейин. Бул Дареги туугандар Кең Арал айылында. Кең Аралдагы чоң стадионду баарыбыз билебиз. Ошол стадиондон киргенде бул жол менен 2,5 километр жүрүп келгенде эле ушул жерде кашарды көрө аласыздар. Же болбосо бул жагында түтө менен келсе дагы жолу жакшы. Бул кашар туугандар 2 документ. Бул жагында 1,5 гектарга тиешелүүсү ушу бир сарай, бир карказ менен. Бул карказдардын сарайдын размери 65ке 10 метр. Нар жагында бир сарайын көрүп атасыздар. Жана бул жерде карказы менен болгон үстүн жаап, капталына дуал койсо, бул дагы даяр сарай болуп калат. Бул жагында болсо мына туугандар 2,5 гектар. Бул жагында тамы бар. Тамын дагы тартып берем. Бул кашардын узундугу 70 метр, ал эми туурасы 14 метр. Ушунун жартысына чейин крышасы жабылган, жартысы карказ мойдон турат. Ошондой эле алма багтары дагы бир кайталап коеюн. 300 түптөн ашык алма багы менен алмуруттар да бар. Кышында да мал бакканга жайыттарын караңыздар, аябай кенен дейт. Кой берип коебуз дейт, аябай жайытка жакшы дейт туугандар. Ушундай чакан бир лесополоса бар, ушул жерде суу агат экен. Мал сугарганга таза суу агат дейт. Свет баары бар, мынакей. Жолдор жакшы. Бул жерде ошондой эле кошуна отурат, бул жерде кашары менен. Мен силерге азыр үйдүн ичин тартып берип коеюн. Бул жеринде дагы чакан сарай салынган. Фундаменти куюлуп, дуалы чийки кыштан куюлуп, балкалар кеткен экен. Лист таштап койсо, бул дагы даяр сарай болуп калат экен кой бакканга. Бисмилла. Үйдүн размери 14ке 10 кылып туруп, чет жагын үй жашаганга үй кылып койгон экен. Бул узун кашарды иш жагынан да көргөзүп атам. Жартысына чейин крышасы жабылган. Бул жагында навес, тапчан, очоккана кылып колдонгон. Бул жагындагы улантып мал сарай кылса дагы каркастары даяр. Бисмилла. Киргенде эле коридору. Коридордон сол жакка кухнясы. Кухнянын да кененин караңыздар. Бул жерде кыргыз печкасы. Кухнядан бул жакка уктоочу бөлмө. Андан кийинки коридордон дагы бир эшикке киребиз. Бул жагында чоң зал экен. Залдан дагы бир оң жакка уктоочу бөлмө. Алмабак жагынан мен силерге тартып көргөзүп берип коеюн. Мынакей туугандар, алмабактарын караңыздар. Превосход, семеренкалар отургузулган дейт. Ошондой эле алмуруттар. Азыр алмалардын баарын уже жулуп, сатып пулдап коюшкан экен. Суунун башы экен, болгондо да каналдын башы. Алмабак жаатында дагы иш кылам деп, жер издеп жүргөндөр да болушу мүмкүн. Мына даяр алмасы менен келип, ушул жерге отурукташып, бул жагында кашарга мал багып дагы ишти кылсаңыздар болот. Баасын туугандар жалпы $100,000 деп атат. Кааласаңыздар ошол наркы 1,5 гектарды өзүнчө содалашсаңыздар болот. Кааласаңыздар бул 2,5 гектарды өзүнчө содалашсаңыздар болот. Балким жалпы аласыздар. Мен видеону жыйынтыктайын. Видео лайк басып коюңуздар. Ушундай кашар издеп жүргөн, алмабак тигип иш кылам деп жүргөн досторуңуздарга, группаларга, ишкерлерге дагы бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар.